Assalamu alaikum tuğanlar. Bölüşөбүз. Группаларга bölüşөбүz tuğanlar. Бүгүнкү темабыз tuğanlar. Бүгүнкү темабыз tuğanlar Бабанчиктин. Билесиңер да Бабанчик ким экен? Ошонун бүгүн 8 жолу иш козголгон иши кыскартылып делалар кыскартылып, мамлекетке 100 000 жардам бергенге кыскартылып, иш козголбой кутулуп кетти. Тилекмат Карапайымдын элдин баласы түрмөдө отурат. Баягы озук ишик болсо дагы байдын баласы сүйлөсүн болду да туугандар. Мына акчасы барлар воляда, акчасы жоктор түрмөдө. Ана ошондой. Братан хош келип, мен Жаныбек Казыбеков. Эфирди бөлүшөбүз туугандар, Туугандар, анан экинчи нерсе туугандар. Байтарек, Галина Байтарек дегенди билесиздер да, Галина Байтарек деген бул президент аппаратынын пресс катчысы. Мындай айтканда, ошол пресс катчысы сыймыкка генерал Нам деген нерсени билбейт имиш. Ошол мага таң калдырды. Булар жок дегенде мындай эфирге чыкканда ошо интервью бергенде сүйлөшүп алсабы деп ойлойм да. Анда бирок мында чындыгын караганда президенттин сайтында жок да сыймык Жапкеевке генерал Нам ыйгарылган. Ошосу жок туугандар. Карап көрсөңүздөр болот. Мен байкабадым. Мен же байкабай калдым, же көрбөй атам ал нерсеничи. Генералды Намды ыйгарганда президенттин сайтында чыгыш керек. Генерал Нам ыйгарылып атат, мындай паланчан фамилияда паланча атында депчи. Бирок мен көрбөй турам. Ошол нерсени көрбөдүм же байкабадымбы билбейм. Эми көрдүңүздөр туугандар, мындай адилетсиз, мына көрүп атасыздар, адилетсиздик болуп атат туугандар. Бул Бабанчик убагында билесиздер президенттикке катышып 2017 жылы утулуп калып, Жээнбеков буга айткан, коррупцияны сенен баштайм деген эле, коррупцияны сенен баштайм деп ошо боюнча кетип калды. Кече жакында 6 ай болуп калды окшойт да. Президенттиктен кетти. Бул Бабанчик өтө куу экен да, бул Бабанчикчи. Бул коркок мындай. Сиздерге айтам, бул Шакаев малынан бери келип атат бул Бабанчикчи. Өтө коркок талапкер болчу. Бул Бабанчикти элдердин сыйлап алган ошодан туугандар, коркоктугунан. Болсо 2-нчи орунду алган болчу, 2017 жылы шайлоодо 2-нчи орунду алган болчу. Эми билбем туугандар, эми акчасы барлар сыртта жүрө берет экен, Карапайымдын элдери, балдары, мына Тилекматка окшогон активист жигиттер түрмөдө отурат. Бул деген адилетсиздик да тура. Бул Бабанчикти камаш керек, бир эле Бабанчик эмес туугандар. Онун ичинде Иса Өмүркулов деген бар туугандар. Мына кимдер камала турган адамдарды айтып берейинчи. Жээнбеков Асылбек бар, ону камаш керек. Жээнбеков Соронбай деген бар, ону камаш керек. Экс макамы туугандар, экс макамы. Жээнбековго мыйзамсыз берилген туугандар. Бизде закондо жазылган, өз мөөнөтүн толук президент өтпөсө экс макам берилбейт деген жери болсо керек эле. Мен по-моемчу ушундай түшүнүктө калган элем да туугандар. Бул экс макамды бергени бул туура эмес, мыйзамсыз. Болбосо өзү деле ошол азыркы силер мен тааныбаган президент да мыйзамсыз. Мен сиздерге айтып кетпедим беле. Эми туугандар, ушинтип адилетсиз жашоодо жашап жүрө берсек туугандар, жакшылык күн болбойт туугандар. Жакшылык күнгө жетпейбиз. Адилеттүү, ачык, акыйкат болуш керек туугандар. Эми карап, өзүңүздөр карап туруңуздар, мына ошол активистти биз ошол жерге түрмөгө тыгып алып, биз талап кылбай отурабыз. Ошону түрмөдөн чыгаш талап кылышыбыз керек эле да туугандар. Мен ушул жарандарга кайрылып кетет элем, Кыргызстандагы жаран, ошо Тилекматты колдогондорго, күйөрмандарына,
Телекматтын тилектештерине кайрылып кетет элем. Ошону ошол Телекматты ушу түрмөдөн эртарак алып чыгып алсаңыздар туугандар. Мен Кыргызстанда болгондо мен ушу Телекматты колдоп чыкмакмын митингкечи туугандар. Ошон үчүн туугандар, бизде мыйзамсыз көп нерселер болуп атат туугандар, көрүп турасыздар. Телекматтын камалышы бул 4 эле пост болгон ошол жерде баягы импичмент Садыр Жапаровго деп ошол 4 постту Фейсбукка жазган үчүн ошон үчүн камалып турат туугандар. А Бабанов, мына Бабанчик буну качандан бери келет. Акаев маалында, Бакиевдин маалында Максим менен дуруштеп жүрдү. Атамбаев маалында Атамбаев менен дуруштеп жүрдү. Бул Бабанчик өлбөй кашая окшойт, мен билбей калдым туугандар. Бул кишини өзү көп элдерди ыйлаткан дейт го бул кишиничи. Көп адамдарды ыйлаткан дейт, баягы себеби баягы АКБ банкыбы, кайсы банк ушу караштуу экен го. Баягы элдерге баягы чоң пайызда кредит берип, ошондон тапкан прибыль элдерди куратып да туугандар. Бул банкыдачы. Ошон үчүн бул Бабанчикти 100 миң деле коюп туруп, бул Бабанчиктен 100 миллион сом эмес, 100 миллион доллар эмес, 1 миллиард доллар алсаңар да болот болчу. Буданчы берет болчу, акчасы бар бул Бабанчиктинчи. Ошону элдин канын ичип жүргөн ошолордун арасында бул Бабанчик бар. Иса Омуркулов, Асылбек Жембеков, Соронбай Жембеков, Райым Миллион, дагы кимдер бар? Мына мошенниктер бар. Була Жапыкеевке да иш козголуш керек. Жапыкеев бул мошенник. Мамыткановго иш козголуш керек. Бул да мошенник. Бизде бир таза саясатчы калбай калыптыр туугандар. Бир да саясатчы таза саясатчылар калбай калыптыр. Буларга иш козголуш керек. Бул Сыймыкты айтып кетейин туугандар. Сыймык Жапыкеев бул Робин Гуд болон. Биз бийликке келсек 10 олигархты кустуруп ошол биздин карызыбызды, Кыргызстан мамлекетинин карызын кустурам деп төлөп койсок болот деп ошол популист сөздөр менен бийликке келди. Керек болсо наамды алды, генерал наамды. Ал генерал наамды кайсы абирин алды билбедим, кайсы эрдигин алды мен билбедим. Ал Финпол полициясы дагы мындай айтканда жоюлуп кетти, мындай айтканда туугандар. Бул бийликтин акыл эстиги кемдиги түшүнбөйсүң. Ошол президент аппаратындагы пресс катчысы Галина Байтерек мисалы Жапикеевге берген наамды, генерал наамды билбейм деп чыкты. Бул деген эмне деген акмакчылык. Шефи мен тааныбаган президент ыйгарып атат, а пресс катчысы билбей жүрөт. Бул деген баягындай уюштуруу иштери жок да, мындай айтканда бар да. Бул Галина Байтерек биринчи жолу эмес туугандар. Бул мен байкашымча 3-чү жолу ушинтип адашып атат туугандар. Карап көрсөңүздөр, баягы Сох анклавына Өзбекстан территориясына Кыргызстандан коридор ачып берет, жол берет дегенде бул ошентип чыгып кийин сөзүнөн кайтып ушундай болду да туугандар. Бул Галина Байтеректин ордуна мындай иштеп турган адам жокпу? Ушул Галин бул деле ошол шефине окшош эле дөпөрасы окшойт бул аял делечи. Эми бул аял киши жөнүндө жамандабайын дедим эле, мына чыгып атпайбы? Эми азыр дагы чыгыптыр, башкача кылып сөздөп чыгыптыр. Эми мен түшүнбөйм, бул аппарат жетекчиси ушундай деңгээлде болсо, пресс катчысы, эми мен билбейм туугандар. Бул пресс катчы аппараттын, ошо президенттин аппаратынын пресс катчысы туугандар, мындай да. Бул ошол Садырдын оозунан чыккан, Садыр Аванын оозунан чыккан сөз, ошол пресс катчы элге жайылтат. Мындай айтканда, булак мындай айтканда информационный поле деп коет, ошол жайылтат. Ошо Садырдын сөзү болот туугандар. Садыр Аванын сөзү. Эфирди бөлүшөбүз туугандар. Анан туугандар, мен дагы бир сөз айтып кетейин дедим эле. Мына өзүңүздөр билесиздер, азыр бийликтин партиясы кетип атат, азыркы жергиликтүү кеңештерде Ата журт деген. Ошо Ата журт деген партияга добуш бербеңиздер туугандар. Анан Ынтымак деген партияга добуш бербеңиздер туугандар. Ошол эки партияга добуш бербеңиздер. Себеби булар ошол эле биримдик, ошол биримдиктин жанындагы мекеним Кыргызстан, ошо
Райым Миллиондун партиясы ошолордун арасына кошулуп алып, ошол эле мекенчилдер ата журтта кошулуп алып кетип атат. Мына карап көрсөм, ушул партияларга добуш бербеңиздер туугандар. Татыктуу элдик партиялар бар, ошол партияларга добуш бериңиздер туугандар. Мына мен Ош жергесинен ишем. Ош жергесинен бүтүн Кыргызстан партиясынан мына мен жердештериме айтып кетейин, туугандарым, уруктарыма айтып кетейин. Ушул Ош шаарындагы жергиликтүү кеңешке бүтүн Кыргызстан партиясына добуш берип, ошол бүтүн Кыргызстан элдик партия туугандар. Ошол бүтүн Кыргызстан өтсө, Куда кааласа, ушул партия өтүп кетсе, Куда кааласа Ош шаарында мыйзам, тазалык үстөмдүк кылат, Куда кааласа. Туугандар, дагы бирөөлөр суроо берип кетти, Мелис Мырзахматовго көз карашыңыз деп бирөө сөз кетип калды. Мелик Мырзахматовду мен как мэр катары илгери иштеп кеткем да, мэр катары Ош шаарын көтөргөн, мэрлердин алдыңкы мэрлердин биринчи ушул мэр жакшы иштеп, аркадагы келген мэрлер ошолордон калышпайын деп жакшы иштешип келишет туугандар. Азыркыга чейин мен ошо Кадырбаев маалында иштеп калдым, Ош шаарында. Ошол Ош шаарында Кадырбаевдин маалында иштеп калып, ошол Мелис ака жакшы иштеген үчүн Кадырбаевди ошого салыштырма, ошого аракет кылат, жакшы иштегенге аракет кылат эле да туугандар. Азыр жаңы мына биздин кийинки мэрибиз ким эле? Кийинки мэрибиз азыр ким эле? Азыркы мэрдин атын унутуп калдым. Ошол мэр дагы ошолордон калышпайын деп жакшы иштеп атат. Ош шаарында ошо Мелистен кийин, Мелис акадан кийин только жакшы иштегендер келип атат. Чем Бишкектен карагандачы туугандар. Ушул мен бул эфирден пайдаланып кетейин дагы туугандар. Эфирди бөлүшүп койсоңуздар, Ош шаарында, мен өзүм Ош шаарынан болом туугандар. Ош шаарынан менин тургундарым ушул жердештериме кайрылып, тууган уруктарым кайрылып, бүтүн Кыргызстан партиясына добуш бериңиздерди суранып кетем. Себеби бул элдик партия. Көрдүңүздөр, өзүңүздөр. Биздин партия таза ком менен барат мындай. Азыркы мына ата журт менен ынтымакка добуш бербеңиздер туугандар. Ата журт менен ынтымак бул ошол эле биримдик мекеним Кыргызстан партиядан баргандар ошо азыр жерге чогулуп алды. Ошон үчүн буларга добушту бербегиңиздер да, бүтүн Кыргызстанга добуш бериңиздер, ошо бүтүн Кыргызстан партиясы утуп чыксын. Ошол жерде 45 кандидат болот экен, ошо орун бар экен городской кеңешке, шаардын кеңешине. Ошол жерде бир жок дегенде 25-26 адам ошол жерге биздин бүтүн Кыргызстан партиясынан отурса туугандар. Ош шаарында дагы өнүгүүлөр көп болот туугандар, контролдор да жакшы болот. Анан берки ынтымак, ата журт Кыргызстан деген партияга вообще бул бийликтин партиясы, бул бирөөсү Райым Миллиондун партиясы, ошолорго добуш бербейбиз. Арамкорлордун партиясы туугандар. Эми аталары 30 жылдан бери кыргыздын канын ичип жетем, балдары келип атат туугандар. Эми балдарын бакканга туура келет. Анан мына Бабанчик эми бул Бабанов кутулуп кетти, 100 миң сом менен. Будан 1 миллиард, 2 миллиард доллар алса деле жакшы болмогон. Өзүчү буданчы бул качанкы карышкыр, бирок коркок карышкыр да, шакал мындай айтканда. Карышкыр дейм да. Шакал, чөйрөм ылчы. Анан ошон үчүн туугандар, бул карапайымдын элинин баласы отурат түрмөдө, байдын баласы чийип кетет деген эле сөз туугандар. Бул адилетсиз. Ошол кыргыздын канын ичип келип, 30 жылдан бери ичип келгендердин арасында ушу Бабанчик да бар туугандар. Бул Бабанчиктин орду түрмөдө болчу туугандар. Бир эле бул Бабанчикти айтып кеткен жерим жок. Мамыткан, Жапыкеев, Иса Омуркулов, ошолордун баардык орду түрмөдө. Булар ошо кыргыздын канын ичкен акмактар. Мындай айтайын, акмактар. Булардын арасында ошол эле Жапыкеев, Максат Мамытканов, Ташиев, Талант Мамытов, Садыр Жапаров, Акыл Жапаров, ошолордун баардык камалгандан кийин Кыргызстан гана өз жолубузга чыгып, ушу туңгуюктан чыгабыз. Булар камалбаганча ушу кыргыздын канын ичип келген, ичип келе берет, ошентип өмүр бою жүрө беребиз туугандар.
ошондой туугандар. Мен өзүм бүгүнкү эфирими кыска нуска кылап деп өзүм чыктым эле. Анан мен ушу Тилекматты боштондук чакырып кетем туугандар. Бишкек шаарында ким болсо ушу Тилекматты баягы эмне солидарность деп коет. Бир эле Тилекмат эмес экен туугандар. Ошол эле Сегизбаевка, ошол эле Курсан Асановго, ошол куугунтук жегендердин баардыгы түрмөдөн чыгыш керек туугандар. Бул адилетсиз, бул бийликтин арам ойлорун кылып, буларды отургузуп, ошол 5-октябрда болгон окуяда бир эле Курсан Асанов эмес, ошол жерде Жапыкеев да басып алган жерлер бар, Ташиев басып алган жерлер бар, Садыр Жапаров басып алган жерлер бар. Бул бар да ошол убагында басып алгандар. Ошоларга да иш козгош. Ошол эле Котаниге басып алган, ого да иш козголош керек туугандар. Анан Сегизбаев боюнча туугандар, Сегизбаевден өч алуу болду туугандар. Себеби 2017-жылы Садыр Жапаров Казакстан менен Кыргызстан границасынан өтүп келгенде ошол маалда УКМКнын төрагасы болуп турган. Бирок действительно Садыр Жапаровдун кылмышы аныкталган, такталган. Бул мыйзам чегинде эле Сегизбаев барып камаган туугандар. Азыр эми ошону өч алып азыр Сегизбаевди түрмөдө отурат туугандар. Өзүңүздөр билесиңиздер эмнеге тыкканын. Баягы Жаныш Бакиевдин юбилейи болгондо ошол жерде баардык 120 депутат барган. 90 депутат белем да, 90 депутат барган. Ошол ичинде Садыр Жапаров болгон, Ташиев болгон, Талант Мамытов болгон, ошол жерде отурушкан булар. Ошол сүрөттөрүн алып чыкпады эле көрсөтүп. Ошол сүрөт үчүн Сегизбаевди камады туугандар. Мен ачык эле айтайын ал нерсени. Ошол жерде Адахан Кимсанбаев тепкилеп жатып калбады эле. Бул ушу Жаныш Бакиев да ал маалда Адахан Кимсанбаев спикер болчу. Коллективный, мындай айтканда ал жерде коллективный ушу депутаттар болгон, парламенттин депутаттары. Ал жерде спикер өзү чыгып, ошо депутаттардын атынан, ошо 90 депутаттын атынан чыгып, ошол Жаныш Бакиевди куттуктаган. Ошону тепкилеп жатып калбады ошо баягы президенттик шайлоодо агитацияда жүргөндө ошо Адахан Кимсанбаев ушу Жаныш Бакиевди мактады. Ошол жерде Садыр Аба, Ташиев, Талант Мамытовдор отурган ошол жердечи. Ошол сүрөттү көрсөтүп койгон үчүн азыр Сегизбаев түрмөдө отурат. Сегизбаевди өч алып атат туугандар. Бул чыныгы саясий куугунтук ушул болуп туугандар. Мен ачык чакырып кетем, ошо Сегизбаевдардын тарапташтарына чакырып кетем туугандар. Ошол кишини мындай солидарность кылып туруп талап кылалы. Бир эле Сегизбаевди, Тилекматты, мен Сегизбаевдин тарапташы эмесмин. Мен Курсан Асановдун тарапташы эмесмин. Мен жеке бир активист катары, жеке жаран милдеттим катары мен бул кишилердин түрмөдө отурганын каалабайм. Себеби булардан өткөн хуже президент бийликте кылмыш кылып жүргөндөр азыр ошо Садыр Абаңардын жанында жүрүшөт көбүчү туугандар. Камала турган жерлер ошо Садыр Абаңардын арасында эле ороп алган, ошолор камалыш керек туугандар. Саламатта калыңыздар. Мен да эфирге кирем туугандар. Коштошкончо сиздер менен мен Бекиев Эмил Маликович. Дагы бир нерсени айтып кетейин. Эртең 25-26 Москва шаарында Кежи Элмурат жигитибиздин жеке концерти болот. Кан Сарай ресторанында саат кечки 10-до. Келип эс алып кетиңиздер туугандар. Саламатта калыңыздар.